Программабыз улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айпери, билесизби? Биз кичине кезибизде, мисалы айылда жүргөндө, ат мингенди, отун жарганды, анан кийин өзгөчө баягы ата бабаларыбыз кылган нерселерди бир аз болсо дагы кылып калдык. Ал эми шаардагы бөбөктөр, шаардагы өсүп келе жаткан өспүрүмдөр ал нерсеге бир аз мындай жатыраак жана башкача көз караш менен карап калат да. Азыркы учурда мисалы баягы айылга барып жайкы учурларда гана бир аз көрүп калышпаса, бирок аны менен деле алектенишпейт, коркушат, шаардан келген балдар экен деп мындай. Сизде деле ушундай туугандар арасында болду беле? Бизге айылга барганда ушундай кабыл алуучубузда, бул мисалы жылкыларды, аттарды көрүп алып алыстан качышчу да. Ал эми азыркы күндө андан дагы баягы смартфондор менен, телефон менен отурган балдар көп. Ошондуктан баягы мен ойлойм, кичине өспүрүмдөр өсүп келе жатканда, шаарда болгон кезде аларды сөзсүз түрдө айылга жөнөтүш керек. Жана айылдын жашоосуна бир аз болсо да үйрөтүш керек, Ал эми акыркы учурда Айыл Кемп деген кинону көрдүңүзбү? Ооба. Сонун тартылган, Чынында мына ошонун балдарды барып бир нерсени түшүндүрүү, кыргызча сүйлөткөндү үйрөтүү, же болбосо башка бир идеяларды алып чыгышкан. Мына ошонун аркасынан дагы бир долбоор уюштурулуп атат. Ооба. Бүгүн темабыз жаңы күн, жаңы жашоонун башталышы жана жаңы долбоор. Эмне долбоор дей турган болсоңуздар, анда тыңдаңыздар, биз конокторду тааныштыралы. Этно лагерь деп азыркы учурда уюштуруп жаткан уюштуруучуларды конокко чакырдык. Сүлейман Көмүшсой, эл аралык СИАР психологиялык борборунун негиздөөчүсү, Нурзат Айтбай, СИАР психологиялык борборунун директору, жана ошондой эле Жакшылык Матанов, Интеллект окуу борборунун негиздөөчүсү. Кош келиңиздер. Жакшы жаңылык менен келиптирсиздер. Этно лагерь түзүлүп атыптыр. Бул идея Айыл Кемп киносунан кийин жаралды. Кайсы айда болгон атат? Мына ушул лагердин максаты түшүнүп атабыз. Балдарды бир нерседен арылтуу максатында болуп атат. Кимдер уюштуруп атат? Кайсы айда башталат ошолор туурасында? Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Уруксат берсеңиздер, мен биринчи жооп берип кетсем. Бул Айыл Кемп киносу тасмасынан кийин идея пайда болду. Ошол учурдан пайдаланып мен Жеңиш Майрамбек уулуна, режиссеруна ыраазычылык билдирип кетем. Ошол уруксат берип, муну иш жүзүнө чыныгы жашоого айлантууга уруксат берди өзү. Бул лагердин уюштуруунун эң биринчи максаты бул бизде шаардагы балдар эчке чыгып ойнобой калды, баягы эле гаджет, баягы эле смартфон менен отуруп калгандыктан бул идеяны мен тасманы көргөндөн кийин эл аралык СИАР психологиялык борборуна сунуштадым. Анткени булар өз ишинин адистери. Анан кийин ушундай балдарга айылда ушундай лагерь уюштурсак кандай болот десек, булар да колдоп макул болушту. Ошонун жыйынтыгында ушуну ишке ашыралы деп Интеллект окуу борбору менен СИАР психологиялык борбору бирге баштап калдык. Эң негизги максатыбыз бул айылга алып барганда азыр бул эң жакшы нерсебиз. Бул нерсе болуп атат. 7 күнгө уюштурабыз. 7 күндү ар бир күнү Манастын 7 осуятынын негизинде ар бир осуят бир күнгө байланды. Ошол осуяттын негизинде мисалы улуттар аралык биримдикти бекемдөө, чыңдоо, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу, жана достор менен бир жакшы мамиледе болуу деген сыяктуу мекенди сүйүү, тилди сүйүү, динди сүйүү, дилди сүйүү, ошо кыргыздын үрп адатын, каада салтын үйрөнүп ошо айылга алып барып, ошо балдар менен ошондой иштейбиз. Ал жерде биздин тарбиячылар мындай көчөдөгү эле калган баягы калоочуларды кабыл алган жокпуз. Бул жерде атайын адистер жана аны болсо психологиялык борбор ошо тарбиячыларды башынан баштап, азыртадан баштап окутуп баштады. Буюрса ошого чейин мындай мыкты адис болуп чыгышат. 3 ай аралык бар. 3 айда анан ошого жараша балдарга кандай сүйлөш керек, кандай тарбия бериш керек. Ошол менен биргеликте ошол лагерде бул психологдор өздөрү да болот, буюрса. Анан биз буга чейин дагы баягы балдар тууралуу темаларды козгоп, азыркы өсүп келе жаткан жана азыркы төрөлүп келе жаткан муун, кичинекей бөбөктөр мурункуларга караганда алда канча башкача деп угуп калганбыз. Анан кантип сиздер ошол нерсени кантип арылтасыздар? Мисалы, интернетсиз жашоо, ошол эле гаджеттерсиз жашоону азыр эсете албай калдык. Кичинекей бөбөктөр менен. Ал жакта интернет болобу? Интернет жок болот, смартфон жок болот, телефон жок болот. Ал жерде биздин максат мындай болот да, биз азыр барып келгенден кийин балдар такыр эле интернеттен алыстап, компьютерден алыстап калат деп сөз бере албайбыз. Анткени жашоо бул агымы ошол. Биз азыр психологдор айтып атат, бул жерде балдарды
азыр гаджет, смартфон колдонуп атса, убактысын алып колдонуп атса, келгенде балдар смартфонду кандай колдонуш керек? Пайдалуу убакта колдонуп, керектүү нерсесин алгандан кийин убактысын башка нерсеге. Азыр ошо өздөрү адистер жооп берсин. Сиздер айтып берсеңиздер, балдарды чындап кантип биз арылтсак болот? Şimdi öncelikle çok önemli bir konuya değindiniz. Sonuç itibariyle bugünün dünyasında bilgisayar yok sayılamaz. Bugün zaten firmalara baktığınız zaman da dünyada ilk yüzde çok önemli bir noktayı bilişim alıyor. Yani biz çocuklara asla bilgisayardan uzaklaştırıp internetten uzaklaştırmıyoruz. Fakat burada temel nokta şu. İnsan mı bilgisayarı yönetiyor, bilgisayar mı insanı yönetiyor? Biz orada insanın bilgisayarı yönetmesini öğreteceğiz. Sonrasında da devam ettireceğiz. Катар берип коюңуз. Аябай актуалдуу бир теманы козгоп кеттиңиз. Чынында азыркы учурда керек болсо чоңдор, керек болсо кичинекей балдар ошол интернет жана гаджетти колдонууда өтө зарыл нерсе катары көрүп калышты. Бирок биз буну такыр эле балдардын жашоосунда такыр гаджет же интернет болбош керек деп айта албайбыз. Биз ушул шартты кабыл алып, балдарга болсо ушул технология болгон кызыкчылыгын пайдалуу тарапка бурганга аракеттенебиз. Негизги ушул этнолагерь долбоору боюнча программанын аягында балдар келгенде чыныгы жашоодогу кандай оюндар менен кызыкса болот, өзүнү кантип өнүктүрсө болот. Бир гана интеллектуалдык коэффициент эмес, эмоционалдык коэффициентти дагы кантип өнүктүрсө болот деп ал түрүндө ошол долбоордун негизги максаты ошондой болуп калат да. Балдар башка балдар менен ойногонду үйрөнүп, бир гана интернетке муктаждыгын кичине азайтканга аракеттенебиз. Ошол жерге баргандан кийин балдар ыйласачы, мисалы мен ата-энеме сүйлөшкүм келип атат, мага телефон керек, же болбосо интернетке киргим келип атат десе эмне кыласыздар? Çok güzel. Psikolojide çok güzel bir söz var. Duygular yok edilemez, yön değiştirir diye. Şimdi siz çocuklara orada veya burada çocuğun bilgisayara girmesin, internete girmesin dediğiniz zaman ne yapmanız gerekiyor? Ben verdiğim binlerce eğitimde hep bunun üzerinde duruyorum. Bilgisayara girmesin, ne yapsın? Çocuğa cazip gelecek işler. İşte değerli dostum Cakşılık Bey'le beraber, çok değerli kurum müdürümüzle beraber, Cakşılık Bey bu işi sadece beraber yapalım demedi. Bir aydır bizi bu işe kilitledi. Bütün borbor bu işten, yani bu çocukları orada neyden zevk aldırabiliriz? Yani bilgisayarın dışında da neyden haz duyarlar? Onun çalışmasını yapıyoruz ama orası sürpriz. Tabii siz görevinizi yapıyorsunuz ama biz de bazı şeyleri orada yaşatmak istiyoruz. Чындыгында биринчисинде балдардын биз алдын ала айткандай эле балдарга интервью жүргүзөбүз. Интервьюдө деле биздин эл аралык борбор катары балдарга ошол профессионалдык диагностика жүргүзөбүз. Балдардын эмоционалдык абалы кандай, интеллектуалдык коэффициенти кандай, анын баарын интервью кылгандан кийин, ата-эне менен жолуккандан кийин баланы даярдап алып барабыз. Бирок бул жерде Сулейман бей айтып кеткен жакшы бир маселе болуп кетти. Балдар азыркы учурда мисалы үчүн технология интернетте отурбай деп айтабыз. Анда интернетте отурбасам эмне кылайын дегенде биз оюн ойнойбуз деп айтабыз. Интернет сөзүн колдонбой, кызыктырып жакшы оюндарды алабыз. Анан бүт ошол оюндар бир гана өнүктүрүү менен бирге кыргыздардын жана салтында болгон жакшы оюндар алар менен бирге кошуп, балдарга ошондой кызыктуу программа кылганыбызда балким интернетке кызыгы азаят деген ойдобуз. 7 күндө отасыздар, бир жума. Бир жуманын ичинде бул убакыт аз болуп калбайбы? Себеби эксперттердин айтышы боюнча, адам бир нерсеге көнүш үчүн 21 күн такай ошол нерсени кылып турса, ал ошол нерсеге өнөкөт адат пайда болот дейт. Анан ошого көнүмүш адат пайда болот дейт. Анан ошого дейт, мисалы, сиздер бир жума деп атасыздар, ошол аздык кылып калбайбы? Ошол бир жуманын ичинде биз балдарды ошол сиздер айтып аткан пайдалуу тарапка жетишип калабызбы? Мында бурганга же кандай болот? Ben öncelikle kusura bakmayın, aslında soru size geldi ama ben tebrik ediyorum. Aslında biz buralar yalnız atlanılmasın. İlk hafıza dediğimiz 21 günü geçmesi gerekiyor. Yani ben bu bilgiyi okudunuz mu veya sizden psikologsunuz bilmiyorum ama sonuç itibariyle 21 gün olması gerekiyor. Fakat biz özellikle değerli Cakşılık Bey'den aldığımız bilgilerle bu çocuklara yeni nesil, Z nesli dediğimiz bir nesil bu. Kendi istemediklerini yaptıramıyorsunuz. Şimdi biz farklı bir hayat tarzı sunacağız orada çocuklara. Girişte sizin de söylediğiniz gibi köy hayatını bir tattırma. Kırgızistan'ın doğal güzelliklerini tattırma. Bunu yaparken de bakalım dedik çocuklar buna nasıl tepki verecek. Bu tepkiyi aldıktan sonra biz bunu genişleteceğiz zaten.
Çok teşekkür ediyorum soruya. Bu önemli bir soruydu. Чындыгында жакшы бир маалымат айтылып кетти. Сулейман бей айткандай эле сиз өзүңүз психолог окшойсуз кесибин. Психолог алып баруучу да. Окуганды жакшы көрөсүз, анан кээ бир учурда ушундай калабыз да. Негизи бир кишинин жаңы бир нерсеге үйрөнүш үчүн 21 күн керек. Чындыгында анын күнүмдүк жашоосуна өткөрүү үчүн бул жерде бир маселе бар. Балдар андай жанагы айылдагы жашоого биринчи жолу баргандыктан тамактануу түрүндө керек болсо бүт тамактар органика болуп жаткан жери ошол боз үй болгондо, интернет жок болгондо такырынан бир жолу 21 күнгө алып барып койсок, балким кичине кыйналып калышы мүмкүн да. Ошондуктан негизи биз баарын ошол психологиялык тарабынан карап, педагогиялык тарабынан карап 7 күн эң ыңгайлуу деп көрдүк. Анан балдарга жагып калса, ошондуктан биз бул долбоорду бир эле поток эмес, 3 потокто кыла турган болдук. Мына эң сонун экен. Башында көндүрүп алат экенбиз, акырын үйрөтүп алат экенбиз, андан кийин узартат экенбиз, Көпчүлүктүн суроосу боюнча кайсы айда башталат, анан кайсыл жерде өтөт, анан канча сомдон? Абдан жакшы суроо болду. Канча сомдон деген Сом болмаса eydi. Бул июнь айында башталабыз. Ар бир июнь, июль, август айларынын ар бир айдын 15-inde балдарды алып кетебиз. Боло турчу жер бул анткени Кыргызстанда айылдар көп да. Бирок эң кооз айыл деп биз Кемин районунун Тарсуу айылын тандап алдык. Себеби ошол эле учурда мисалы боз үйлөр тигилип, аркасында жанында айыл, аркасында тоолору, балаатысы, ошо аккан суу көлү жана башка ушу биздин эмебизге туура келди да, талабыбызга. Экинчиден болсо баа туурасында мен азыр көрүүчүлөргө айтып эле коеюн, себеби дегенде биз ар ишемби күнү саат 11-де Сияр окуу борборунда атайын ата-энелер үчүн презентация өткөрөбүз. Ошол жерде ата-энелер келет, анан ар бир баланы тесттен өткөзөбүз деп жогоруда айтып кетпеди. Баланы жана ата-энесин тесттен өткөзөбүз. Ошого жараша бааларын ар бирине скидка алсын кылып, кылбатсын кылбай ошол жерден түшүндүрүп беребиз да. Тесттен өткөндөн кийин анан чечилеби баасы? Тесттен өткөндөн кийин чечилет. Канча жаштан башталат? 7 жаштан 16 жашка чейинки балдарды алабыз. Ушул жерде бир баса белгилеп айта турчу нерсе, биз балдарды алып атканда тесттен өткөзөбүз. Барып келгенден кийин дагы ар бир баланын жөндөмдүүлүгү тууралуу, жашоого болгон көз карашы жана башка психологдор ата-энеге рапортундай жыйынтык чыгарып беришет. Демек баягы жетишпей жаткан жерлерин бир аз ашыкчасы мисалы бала аябай аракетчил, аябай эме болушу мүмкүн, аябай мындай энергичный болушу мүмкүн. Ошондой балдар бар, мен көрүп аткан азыркы учурда тентек бирөө менен мушташ ушундай нерселерге. Ошонун багытын бурушубуз керек. Анткени алар келечекте көп нерселерди кыла турчу балдар. Телекөрүүчүлөрүбүзгө айта кетели, эгерде суроолор жаралган болсо, байланышка чыксаңыздар болот. 565672 номер аркылуу жана WhatsApp аркылуу билдирүү калтырсаңыз болот. Алардын бири ичинде камтылган программаларга да токтоло кетесиздерби дейт. Эмне программалар? Программалар жакшы суроо болду бул дагы. Биз ал жерде бүт Кыргыздын эски оюндарын ойнотобуз. Чүкө атуудан баштап, ошо ак тере көк тереге чейин. Себеби дегенде ошо ар бир оюн бул баланын мээдеги 2,5 шаарчасынын өсүшүнө жана баланын психологиялык жактан жогорулабай өсүшүнө аябай таасир этет экен да. Ошон үчүн мен өзүм ойлодум, айылда чоңоюп көрсө биз психологу жок чоңоюп турбуз. Оюндар аркылуу ошол нерселерди кабыл алган экенбиз да. Шаардагы балдар азыр ошо биз жогоруда айтып аткандай эле смартфондо отургандыктан мисалы концентрациясы жок балдар бар, көңүл буруусу аябай начар балдар бар. Ошолорду ошо оюндар аркылуу жетиштиребиз, өнүктүрөбүз. Оюн эле деп кеттиңиз. Балким кошумчадагы биз баягы интернеттен маалымат алганда, ошо сиздер тууралуу ошол эле баягы кийиз жасоо, Нурзат айым айтып кетсин аларды. Чындыгында бир баланын ийгиликтүү болушу үчүн эки нерсеге көңүл буруш керек. Бул IQ дегенибиз интеллектуалдык коэффициент, анан EQ дегенибиз бул эмоционалдык коэффициент. Эмоционалдык коэффициентти бир китеп менен, бир сабак менен такыр өнүктүрө албайсыз. Ошондуктан азыркы учурда балдар интернеттен көп маалымат алышат. Азыркы учурда балдар өтө акылдуу болушат. Бир суроо ата-энеси биринчиден сураса, менин кызым ушундай нерсе билет эле деп аябай таң калышат. Бирок алар балдар менен мамиле түзгөндү билишпейт. Мисалы үчүн бир жакка конок алып барганда уялып, тартынышат. Бул жерде биз балдарды жана группанын ичинде бир гана индивидуалдык эмес, коллективдүү иштерди деле жүргүзгөнгө аракеттенебиз. Аны менен бирге балдарды мисалы үчүн моторика деп койгонубуз, кичинекей жанагы аш пышырганды деле жана күрүчтөрдү тазалап караган, ошол деле моториканы өнүктүрөт, чүкө оюну, ал болсо концентрацияны өнүктүрөт. Анан жанагы дарыянын жанында таштардан басып жүргөндө деле ал балансты өнүктүрөт. Балансы өнүккөн адамдардын деле коммуникациясы өтө күчтүү болот экен да. Ошондуктан ал түрдүү оюндар менен бир гана кызыктырыш үчүн эмес, балдардын жанагы эмоционалдык коэффициентин өнүктүрүү үчүн программа уюштурулган. Ve bizim burada vurguladığımız temel nokta bir de şu, bütün eğitmenlerimizle program boyunca
öğrenci yani oraya öğrencileri bırakıp hadi burası doğa demeyeceğiz. Onlarla ilgilenen bütün öğretmenleri, bütün eğitmenleri ayrıca burada eğitiyoruz. 1 ay geçti, 2 ay daha buna çalışacağız. Biz şu an işimizdeki temel noktaya bunu koyduk ki orada insanlara farklı bir şey yaşatalım. Ayrıca biz Kırgızistan'ın güzelliğini dünyaya da tanıtmak istiyoruz. Bu programı biz uluslararası hale getireceğiz. Şimdi Kırgızistan'dan başladık. Ama hep burada olacak bu. Бул программада чындыгында ушунча балдарды алып баруу бул чындыгында чоң жоопкерчилик. Ошондуктан биз ата энелерге деле биринчисинен кызыктыруу эмес, биринчисине сапатка деле жанагы ошондой программа аябай сапаттуу болгонго сөз беребиз. Ошондуктан ал жактагы болгон бүт тарбиячы жана мугалимдер 2 айлык тренингден өткөндөн кийин биздин эл аралык борбор катары ошондой бир педагог тарабынан, психолог тарабынан эң негизги билген нерселерди даярдап 2 ай боюнча тренингден өткөндөргөн бир гана ошол тарбиячылар менен бирге ошол лагерде алып барган болобуз да. Мисалы ошол жерге айтыңыз. Психологдор барат экен да, аларды тарбиялоо, аларды өстүрүү максатында. Дагы ошо сиздер айтып атпайсыздарбы, башка мугалимдер, тарбиячылар барат деп. Алар кайсы тармактагы адистер болот? Алар болсо интеллек окуу борборунун мугалимдери барат. Ал жерде алар болсо ушу атайын университетте мугалим, педагогикалык кесипти бүтүргөн мугалимдер жана ошол эле учурда алар балдарга жана жогоруда айтып кетпесизби, да программада эмне кылышат деп. Ошол жерде ментальный арифметиканы үйрөтүшөт. Медиа 2,5 шарчаны өнүктүрүү биринчи максатыбыз биздин окуу борборунун. Ошол үчүн ошол жерде ментальный арифметика 7 күндүк программа даярдаганбыз. Ошону үйрөтөбүз. Андан сырткары ошол жерде войлок жана кийистен жасалган буюмдар кыздар үчүн, балдар үчүн болсо жана отун жармай жана башка ошондой нерсе иштерди аткарабыз да. Ошондо балдарга да кызыктуураак болот деп ойлойбуз. Дагы бир нерсе кошумчалап кетсек, чындыгында бул жерде Сулайман бей айтып кеткендей эле, бул программа, бул борбор чындыгында аябай актуалдуу, бирок азыркы учурда балдарга жанагы сайбер геймингди, жанагы оюндар тууралуу эле ошону өнүп кетти да. Биз бул программаны бир гана Кыргызстанда эмес, биз буну эл аралык кылып, биздин жанагы борборубуздун башка жерлерде филиалдар бар, башка дүйнөнүн четиндеги балдарды эле чакырып, ошондой нерселер кызыктырганга бир максатыбыз бар. Кыргызстанды таанытуу дүйнөгө. Анан дагы мен айта турган нерсем, мисалы сиздер айтып атпайсыздарбы, психолог катары ата энелерди, мисалы балдарды кантип кызыктыруу керек, кантип оюн ойнотуп, кантип мээсин өнүктүрүү керек деген нерселер бар. Анан азыркы учурда ошол эле сиз мисалы ата энеси айтып атат, смартфон ойнобо, интернет ойнобо, гаджет ойнобо деп жосоң интернетке кирбе десе, ата эне бала менен болгон тыгыз байланыш болуш керек. Аны менен ойнош керек. Мен ойлойм, бул идеяга дагы баягы ата энелердин дагы чогуу баруусун кошсок жакшы болсо керек. Себеби дегенде ата энелер сырттан карап турат. Мисалы сиздер ошол эле балдарды кантип ал нерседен арылтып атасыздар. Анан өзү кошуп баргысы келип атат. Анан үйгө келгенден кийин балким ошол нерсени улантып башташат. Ya aslında bizim programa çıkmamıza gerek yokmuş. Bizim adımıza siz cevaplayabilirmişsiniz. Биз программага келбей эле сиз өзүңүз алып барсаңыз болот экен да. Аябай жакшы психология тарабынан айтып. Biz sizinle mutlaka görüşelim. Aябай кызыктуу болуп атат да бул. Çok güzel. Şimdi açıkçası şöyle, biz bir öğrencinin gelişiminde %38 anne babanın etkisi var, %18 öğreticinin etkisi var. Burayı bir vurgulayabilir miyiz? Чындыгында ата эненин балага таасири өтө чоң болот. Бир ата эненин баласына таасири 38% болот, а pedagogдун болсо 18% болот. Dolayısıyla dediğiniz gibi mutlak surette biz çocukların sadece bilgisayarla ilgili değil, Nurzat Hanım'ın bahsettiği beyin gelişimiyle ilgili de anne babaları çok ciddi bilgilendirmemiz gerekiyor ama onu başka bir programa müsaade ederseniz alalım. Çünkü o çok önemli bir konu. Bizim de bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var dünya genelinde. Bu konu burayı bir şey yapalım mı? Чындыгында ата энелер кызыкса өтө жакшы болот. Ошондуктан биз буну алдын ала ойлоп мындай нерсе чыгардык. Биринчиде балдарга диагностика жүргүзгөндөн кийин, анын жыйынтыгында 7 күндөн кийин бизге кайра келгенде биз профиль даярдайбыз да. Профиль боюнча мисалы үчүн балаңыздын моторикасы жакшы өнүкпөптүр же балаңыздын жанагы социальный навыки деп коебуз, башка балдар менен мамиле түзүүсү ичине азыраак экен. Ошондуктан ушундай оюндарды үйдө ойносоңуз балаңызга өтө чоң таасир берет деп биз ошондой сөзсүз сунуштарыбызды беребиз. Tabii. 40 haftalık programımız var bizim bu konuyla ilgili ve özellikle anne babanın çocuklara ilişkisi 0, 3, 3, 7, 7, 11, 17 yaşta anne babanın birbiriyle ilişkisi ve çocuklarla ilişkisi çocukların özgüven ve zihinsel gelişim için
çok önemli katkı veriyor. Burayı çok iyi tespit etmişsiniz. Tebrik ediyorum. Dagы бир нерсе кошумчалап кетсек, чындыгында баланын өнүгүүсүндө 0-3-төн 3-төн 7-ге чейин, 7-ден 11 жана 11-ден 17 жашка чейин ошол өтө маанилүү убакыттар болот. Ошондуктан бала таасирленген бир гана ата эненин балага болгон мамилеси эмес, ата энесинин бири-биринин арасындагы болгон диалог деле балага өтө чоң таасир берет. Ошондуктан ал тууралуу деле биз сөзсүз сунуштарды берип, ал түрүндө рекомендация бергенге даярбыз. Özgüven, güven ve zeka gelişimiyle ilgili çok önemli bu ilişkiler. Ошол мамилелери болсо, баланын өз ишенимине жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө деле мүнөзүнө өтө чоң таасири болот. Ал эми сиздер ар бир айдын 15-inde балдарды алып кетебиз деп атпайсыздарбы? Канчадан бала барып окуйт бир кеткенде? Бир потокто 100дөн бала алып барабыз. Азыр план боюнча 100 бала. Биринчисинде башталгычта аз эле бала, ошо 100 бала эле, анткени негизги максат сапат көрсөтүп, ал жерде балдарга сапаттуу бир кызмат көрсөтүү болуп эсептелет. Ошон үчүн 100 эле баланы алып барабыз. Ошондо 3 потокто 300 бала бир жайда. Анан өтө көп болуп кетип, анан баруучулардын, калуучулардын саны аябай көп болуп кетсе, кастинг кыласыздарбы? Кандай болуп атат ошондо? Жок, азыр калоочулардын саны көп болбосо деле азыр деле кастинг сыяктуу тесттен өткөзөбүз. Баягы биздин эмеге жарабаган балдарды, жана сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, ыйлап эме болсо, ошондой балдарды азыр психологдор тесттен өткөзгөндөн, эгер ошондой бир нерселер болсо, эмоционалдык эмелер болсо, кемчиликтер болсо, ал балдарды албаганга аракет кылабыз да. Балким ошол ыйлаган баланы мен балам, мен билем, балам ыйлап тил алчак эмес. Бирок сиздер ушунча сумма деп атасыздар, мен үстүнөн монча сумма кошуп берейин десе Психологдор чечет. Ал жерде чындыгында биз ата эне мисалы үчүн алдын ала келсе, азыркы учурда бизде уже кастинг башталды. Эгер азыркы учурда келсе, биздин биринчи лагерь июньда башталат. Биз ал убакытка чейин кааласаңыз балаңыз менен психокоррекция жасасак болот. Анан эмоционалдык абалы жакшы болуп калганда биз бул баланы кабыл алганга даяр болобуз. Себеби бул учурда биз бул жерде бир баланы алабы же албайбыз деген маселе эмес. Биз балага жакшылык кылабыз деп травма кылып коюшубуз деле мүмкүн да. Ошондуктан ал нерсеге сөзсүз адис катары көңүл бурушубуз керек да. Сиздерге терең ачып беребиз. Албетте дагы суроолор бар эле, бирок убакыт бизде чектелүү, ошондуктан көптөгөн суроолор келип атат, дагы да болсо билдирүүлөр келип атат. Чынында этно лагерь долбоорунун уюштуруучулары бизге конокко келди. Сулейман Күмүшсой, Нурзат Айтбай жана Жакшылык Матанов болду. Сиздерге ыраазычылык, ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Балдарды ыйлатпай, этпей ата энесине кайрап кетип бересиздер деген ойдобуз. Буюрса кийинчерээк балким балдар көбөйүп кете турган болсо, ар бир региондо ачыла турган болсо, сиздердин ушул этно лагерь түзгөнүңүздөрдүн себебинен жана сиздердин жардамыңыздар менен бизде башкача чыныгы нукура кыргыздын жигиттери жана кыздары тарбияланат деген ишеничтебиз. Ыраазычылык сиздерге. Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз Тагмана программасын ушундай жакшы маанайда улантабыз.